Налево, останавливаемся, право принимаем. Азыр не кылабыз анда азыр? Азырбы? Машинаны станок коебуз. Өзүңдү Октябрьский роодго алып барып чыгабыз. Болобу? Болбойт кадам. Башкача белек болбойт. Айтпайсың ана, менин жанымда эмне турасың? Болот, атра. Чем выход же есть из любой ситуации? Конечно, без выходных положений не бывает деп коебу. Конечно. Канча штраф бар айтпай. 5000 сом төлөйсүң да, барбы? 5000 сом? Болот Ибрагимов, жарандык активист. Жол кайгылуу системасындагы коррупциялык көрүнүштөр менен күрөшүп, элге таанымал болгон. ДПС системасындагы кызматкерлердин катышуусундагы көптөгөн чуулгандуу видео тасмалардын автору. Можно удостоверение вас? Вот я гражданин Кыргызской республики, пожалуйста. Вы должны по первому требованию гражданин Кыргызской республики предъявить служебное удостоверение. Не келет атасың, айтчы мага, эмнеге? Вы деньги просили. Кимден сурадың мына акчаны? А кто просил? Не спросил. Не спрашивали? Kameranı at ya, alkılapmışlar mı kameranı? Neyle uyuyorsun? Kameranı. Это могли быть угонщики. Они просто могли сказать, я документы забыл, выйти 5000 сомов дать и ехать дальше на угнанной машине. Там, ну, куда там, продавать или на запчасти разбирать. Я не буду скрывать, это я дал команду АКС, чтобы ваших ребят возбудили дело в Генпрокуратуре, в ДПС и приняли все меры. Но руководство МВД должно эти меры принимать само, не дожидаясь, пока президент поправит. Bir kumalak, bir karın maydı çiritir. Ложка дегтя портит бочку меда. Ребята жизни иногда отдают. Милиционеры. За страну, за граждан. А вы разное дерьмо защищаете. Талаптарын, кынтықсыз атқарамын. Жарандардың укуктарын, эркиндиктерин, мыйзамды сактаймын. Учурда бул факты боюнча жол кайгылуу кызматкерлеринин үстүнөн кылмыш иши козголуп, Октябрь райондук сотунда териштирүүлөр жүрүүдө. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотрено статьями 304, то есть злоупотребление должностным положением, и 313 вымогательство взятки Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Управление внутренних дел Октябрьского района города Бишкека в отношении указанных двух граждан возбудило уголовное дело по факту хулиганства. ДПС системасындагы коррупциялык көрүнүштөр боюнча коомчулуктагы кызуу талкуулар, жол кайгылуу кызматкерлеринин үстүнөн козголгон акыркы соттук процесс жана өлкө башчысы Атамбаевдин ички иштер министри Мелис Турганбаевга берген эскертүүсү канчалык деңгээлде майы кызматкерлерине сабак боло алды. Деги эле ички иштер системасында кандай тазалануулар жана өзгөрүүлөр орун алып жатат деген суроолор коомчулукту кызыктырып келет. Жаңы тартылган бул видео тасмада шаардык жол кайгылуу кызматынын кызматкерлери Рыскулов, Бейшеналиева көчөлөрүнүн кесилишинде туруп, жол эрежесин бузган айдоочуларга административдик протокол толтурбастан же эскертүү бербестен акча алып жаткан жерине күбө болдук. Эмнектен чалдык? Эмнектен кантип өттүм мына? Көрдүңбү? Эшик ачык, монтип жөлөңүп турган эшик. Эшиктин бүт токтоп. Өтпөдүң аракта. Байке, жаспайлы тиги байке айт, жаспайлы кой деп. Мен пешеход деле эч нерсе жок болду байке. Реально 10 метрден өттү деп. 10 метрден өттү. Рыгайды. Бул акча. Турмуш көрсөткөндөй система ичинен биротоло чириген. Тамырын кенен жайган ДПС тармагындагы бул жугуштуу көйгөйдү дароо кыркып салуу оңойго турбайт окшойт. Жолдогу майычылар мурда кандай иштешсе, азыр деле адатынча чөнтөктөрүн акчага толтуруп жатышат. Байке, шашып кетип калайынчы. Документтер бар, документтер бүт эле нормально байке. Канча? Скорость. Скорость. Канча экен, брат?
70-76 yani. 40 деген жерден. Sizin штрафыңыз 2000 сом. Қойыңыз, байке. Ой, екеуміз тең екенбіз да, Майрамбек. Мындай қылайыншы. Bir наличие знака 2 болушу керек. 40 дегенді указать етпелі қойын. Қойыңыз. 1000 сомға жазып. Жазып. Минимально. Брат, Анда нормально төле анда. 500 сом төле. Болау? Брат, болғанын берейін. Қанша болған? Мына болған үшін. Мұны атайын дайырдап шықтың да сен мұна сұрақ алсам мұны берем деп. Брат, бензин сезінге қалсын деймін мұны. 350 екен болған. 350 сом дере нормально. Шаржа Министерство должно само принимать самые решительные меры. Если совсем не получается, сделайте как в Грузии. Они полностью уволили все ДПС и наняли новых сотрудников. И так сделали 2 раза. Сколько можно эту реформу в ДПС проводить? Чындыгында милиция кызматкерлери менен саламаттыкты сактоо кызматкерлери башка бийлик органдарына караганда эл менен түз иш алып барат. Андыктан өкмөттүн иш алып баруусун коомчулук милиция менен доктурлардын жүрүм туруму менен баалашат. Башкача айтканда, аталган кызматтар бийликтин жүзү десек болот. Алалы жолдогу майчилер айдоочулардан пара талап кылып, коррупциялык ыплас жолдорго аралашып жатса, өкмөт коррупция менен күрөшүп жатабыз дегени чындыкка шайкеч келбей калгандай туюлат. Адистердин айтымында бул көрүнүш менен күрөшүү опурталдуу жана жыйынтык бербейт. Болгону анын себептерин таап жок кылышыбыз керек дешет. Маштыгы байланыштуу кылмыштар болсо, ошого жараштуу гана ошол учурда инспектор ишине кийлигишкенди болуш керек. Башка учурда инспекторго кийлигишпеш керек. Ошондо коррупциянын биз өзөгүн жоготобуз. Биринчи маселеси ошол келет. Биз эсеги мамлекетибизди, элибизди сыйлай турган болсок, мыйзамыбызды сыйлай турган болсок, атайын кабыл алынган мыйзам ченемдүү штрафтар бар, мисалы үчүн чаралар бар да, мисалы. Ошо чаралар эмне үчүн берилип атат? Ошо жолдо жүрүүнүн эрежеси бускан адамга чара көрсүн деп атат. Ошону буспаганга ошо чара көрүлбөгөнгө аракет кылышыбыз керек да биз. Во-первых, нужно начинать с самих себя, не нарушать правила дорожного движения, а потом, если уже сотрудники ДПС, они видят ночью, в ночное время суток, они сами останавливают. То есть для того, чтобы выявить нарушение у водителя, это тоже коррупционная схема. Они специально останавливают просто так водителя и начинают его проверять, заставляют дыхнуть, заставляют там документы, там еще что-то, багажники открывают под видом там каких-то выдуманных рейдов. И водители тоже должны быть подкованы к области закона. Көз карандысыз эл аралык изилдөөлөр белгилегендей, Кыргыз Республикасынын жол кайгыл кызматын артка тартчу 5 көйгөйү бар. Алар төмөнкүлөр. Күнүмдүк майда барат эки тараптуу пара берүү жана талап кылуу. Майы кызматкерлеринин төмөн деңгээлдеги кесипкөйлүгү. Төмөн деңгээлдеги техникалык жабдуулар. Жол инфраструктурасы жана транспорт коопсуздугу боюнча стратегиянын жоктугу. Жол эрежесин сактабагандар үчүн жаза колдонуу ыкмасынын өзгөрүшү. Эгер биз чындыгында жол кыймылын көзөмөлдөө, башкача айтканда майы кызматында илгерилүү, натыйжалуу реформага аласак, ага ички иштер жетекчилигинин эрки жетсе, өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасын карап көрсө болот. Алалы Грузия, Балтика өлкөлөрү аз убакыттын ичинде укук коргоо органдарында заманбап стандарттарга жооп берген ийгиликтүү реформа жүргүзө алышты. Реформанын этаптары: укук тармагындагы профессионалдуу менеджерлерди тартуу менен ДПСтеги эски жетекчиликти тазалоо. Эл аралык тажрыйбаларды эске алуу менен реформа стратегиясын иштеп чыгуу. Масштабдуу кадр саясатын жүргүзүп, жол кыймылын көзөмөлдөөчү кызматкерлерди тартуу. Кызматкерлердин айлык акысын көтөрүү менен реформаны каржылоо. Бейөкмөт уюмдар массалык маалымат каражаттары менен тыгыз иш алып баруусу. Мисалы чет өлкөдөн карасак, практикада коррупцияны жоготуш үчүн алар биринчиден эмне кылышкан? Биринчиден ал деген эки мына жол айдоочулардын ортосундагы чыккан проблемаларды бизден мамлекеттин кызматкерине берип койдук. Мисалы дорожный ДПСтин кызматкерине деп атабыз. Чет өлкөдө көбүнчө ал маселелерди алар эч кандай инспектор жок эле, мамлекет жок эле чечип алат. Ошо түшкөн штрафтын 25%-ин азыр ошону жанагы май кызматкерлерине сыйлык катары бөлүп бергенге. Мына атайын ошо бухгалтериялар ачылып, азыр мына бөлгөнү турушат.
Мына бул деле жакшы. Чем адамдан алгандан көрө закондо түшкөн штрафтан буларга сыйлык берип турса, бул дагы мына мамлекеттик жеңилдик да. Айлыгым нормальный болсо, эмнеге мен демеге көз каранды болом? Азыр биз баарыбыз көз каранды болуп каламыз да, мынакей. Мугалимдерге мисалы, мугалимдер студенттерге көз каранды болуп калган. Ошолордун акчасын карайт, сессия убагында ачык эле, бул жерде көрүп элек. Доктурларга бербесең, азыр карабай да калды. 20 жылдын ичинде биз калыптанып калдык да. Булардын баары эми постепенно кичиктен оңолот ба, көч барабар оңолот дегендей. Мындай абалда калбайбыз. Ну, постепенный переход керек экен. Ана адам өзүбүздү даярдашыбыз керек. Путь решения в том, чтобы, я думаю, нужно реализовать проект «Безопасный город» все-таки, чтобы минимализировать контакт между сотрудниками ДПС и водителями, потому что по-другому уже никак не получается.